Бүгүн Жалал-Абад шаарында Калкка акысы юридикалык кеңештер берилди. Областык юстиция башкармалыгы тарабынан Айгүл соода борборунун жана Мир кинотеатрынын алдында тургундарга консультациялык укуктук кеңеш берүү акциясы өттү. Анда юстиция башкармалыгынын кызматкерлери, адвокаттар, укуктук клиниканын мүчөлөрү, жогорку окуу жайлардын студенттери, Жалал-Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын кызматкерлери активдүү катышып, калкка акысыз укуктук-консультациялык жардамдар көрсөтүлдү. Акциянын жүрүшүндө юридикалык жардамга муктаж болгон жарандар мында пенсия, жөлөк пул алуу, жер участогун берүү, алименттер, туугандыгы тууралуу мүлктүү жана мүлк укугун берүү сыяктуу суроолоруна жоопторду алышты. Акция Кыргыз Республикасынын юристтер күнүнө карата өткөрүлүп, негизги максаты калктын укуктук маданиятын, укуктук аңсезин жогорулатуу болуп эсептелинет. Эскерте кетсек, республика боюнча юстиция министрлигине караштуу 24 акысыз юридикалык жардам көрсөтүү борборлору иш жүргүзүшөт. Анын ичинде Жалал-Абад облусунда 4 борбор иш алып барышат. Кыргыз Республикасында мыйзам үстөн бекемдөө колдоо көрсөтүү долбоорун алкагында Кыргыз Республикасынын Ички министрлиги тарабынан ушул жылдын бүгүнкү күнү ошол бир күндүк акция өткөзүп атат. Бул акциянын негизги максаты ушул жарандарга акысыз юридикалык кеңеш берүү болуп саналат. Анын негизги максаты ушул калктын юридикалык сабаттыгын жоюу болуп саналат. Өзүмө байланыштуу иш суроолорду жооп, ошо балдарга үй маселесинде кайрылдык, иш маселесинде ошо мамлекеттик кандай эмелер жөнүндө суроолорду бердик эле. Булар өзүнүн оюн ошо немелерин билишинче түшүндүрүп беришти. Ошо кандай барып ишке кириш керек, кандай үй алыш керек, кайсы маселеде кайрыш керек, ипотека боюнча неме кылганда кандай болуш керек, ушуларды суроомо канааттандыра алган деп болдум.